Тамаша катары жалган сүйлөсөң болот, күнөөкөр болосуң. Жок, бүткөндөн кийин тамаша деп айтсаң, анда сен клоун болосуң сен. Тамашаласаң болот. Шарият рұқсат берет. Чындыкты айтып тамашаласаң болот. Чындыкты айтып тамашаласаң болот. Пайгамбар алейхиссалам чындыкты айтып тамашалайт эле. Мисалы, кемпир келип пайгамбар алейхиссаламдан сурайт. Я Расулулла, кемпирлер бейишке киреби десе, кемпирлер бейишке кирбейт дейт. Кемпир ыйлаган бойдон жөнөйт да, кемпир мен кантип бейишке кирем, кирбейт экенмин да деп. Кабар берип койгула, кемпирлер кемпир болуп кирбейт, жаш кыз болуп кирет дейт. Чындыкты айтып көрдүңөрбү? Кемпир бойдон бейишке кирбейт да. Кемпирлер 18 жашта болот. Чалдар 33 жашта болот, бир ретте 30 жашта болот. Демек, бейиште чал кемпир деген нерсе болбойт. Бейиште бүт баарынын жашы бирдей болот. Аялдар 18 жашта, эркектер 33 же 30 жашта болот. Чындыкты айтып эмне кылат? Тамашалап атат, туура эле нерсе. Чындыкты айтып тамашаласаң болот. Жалганды айтып, анан жалганды айтып аягында тамаша деп кутулуп келсең болбойт анда. Анда сен клоун болуп каласың, анда лапшагон болуп каласың анда. Болбойт. Макулбу? Анда сен элдерди күлдүргөн адам болуп каласың. Монда эмени окуп өттүңөр беле? Азыр эми термини унутуп калдым мен эми аны окуп өткөнүмө бир 20 жылга жакындап калды. 2005, 2006, 2007 жылдарда окугам. Силер окусаңар керек азыр. İnsanlarda toplап алып, маскаравозлук кылмак деп бир жерде өттүңөрбү? Ана ошо сен айткан кебиң ошо маскаравоздук болот ошол. Түшүндүңбү? Элдерди чогултуп алып күлдүрүштүк, бул эмне экен? Макрух амалдардан да өттүңөр беле? Театрларга кирмек деп өттүңөр да, туурабы? Көчөдө емек, таам емек деппи келет да. Мен эсимден чыгып калды терминдери. Ошондой кыскасы, көчөлөрдө баягы шаурманы лукулдап жеп каласыңар го басып. Макрух болот жигиттер. Көчөдө басып жакшы адам, соо адам көчөдө тамак жебейт, отуруп жейсиң бир жерде. Үйүңдө тамактанасың. Түшүндүңбү? Окуу жайыңда, ашканаңда тамактанасың. Көчөдө басып тамак жеген адамдын күбөлүгү кабыл болбойт. Макрухтуу бекер эмес. Демек, сен айткан кылык бул маскаравоздук болбойт. Сонун бирөөгө каш кулак, узун кулак, страус, коделек, дагы бир нерсе десең, эмне болот? Күнөөкөр болосуң. Жакшы кличка койсоң, уруксаты менен гана коесуң, ал ошол кличканы жактырсын. Акылманды, эмгекчилди жактырса боло берет. Жактырбаса, силер жактырган ат койбойсуңар го дейм. Жактырган ат койбойбуз. Менин бир эмем бар, дос балам бар. Дос балам деген кандай мааниде? Менден кичинекей иничек ал өзү, аябай жакшы көрөм. Мен да ага деп аябай сыйлайт. Дос катарыбыз экөөбүз. Менден көп эле жаш кичинекей. Крокодил деп коем аны. Анын уруксаты бар өзү бирок. Сүйүнөт ошол крокодил десем, сүйүнөт. Крокодил дей бериңиз деп аябай сүйүнөт. Анча-мынча крокодил деп томошолоп коем. Бирок эми ушинтип койбош керек бир туугандар. Ушинтип койбош керек. Койбогула, бунан менден өрнөк албагыла, жаман нерсе. Анча-мынча ушундай эме кылганда аны эркелетип тийишип крокодилсиң деп коем, ал сүйүнүп дардаңдап калат. Болду ошол эле. Ал эч кандай капа болбойт. Өзү көнгөн ошол нерсеге макул болгон. Бирок мынтип да койбогула, макулбу? Мындай нерсени кылбагыла. Бирөөгө ат койгон болбойт. Өзүнүн Кудай берген атыны айтып ошо менен чакыргыла. Болду? Аны кличка дебейт, аны лакап дейт аны. Ал бөлөк нерсе. Ал бөлөк нерсе болот. Тырышчак дейт. Мисалы үчүн диндин тиреги дейт. Худжатул Ислам, мисалы үчүн Имам Газалинин лакабы бар, Худжатул Ислам деген. Имам Бурханиддин, мисалы үчүн Хидаянын эси, Өзбекстандан өтүп кеткен мына биздин Хидая китебибиздин эси Имам Бурханиддин, мисалы Бурханиддин эмес өзүнүн аты. Али ибн Султан болсо керек эле, адашпасам аты. Өзүнүн аты бар. Бирок лакабы эмне экен? Бурханиддин деген аты бар. Ушундай аттар болот, лакаптар болот да. Бирок жанагындай каш кулак, анан узун кулак, анан дагы эчки деген аттар коесуңарбы? Мындай болбойт. Мында күнөөкөр болосуңар. Аллах Таала ачык айткан буну. Кандай? Кличкасы орусча, лакабы кыргызча. Макулбу? Түшүнүп болду. Дагы бир нерсе бар жигиттер, кунья деген бар. Кунья дегени эгер эртең ата болосуңар да буйруса иншалла, ата болсоңор, улуу балаңардын атына кошуп айтсаңар, бул кунья деп айтылат. Кунья дегени, мисалы үчүн сенин атаң, эме балаң Юсуф болсо, сен Аби Юсуф деп аталасың. Сол биздин мазхаб башчыбыздын экинчиси бар го, Аби Юсуф деген. Өзүнүн аты рахималлах Аби Юсуф эмес, ал кишинин аты Якуб өзүнүн аты. Бирок биз баардыгыбыз эмне деп тааныйбыз? Аби Юсуф мухтасарда да окуп өтүп атасыңарбы? Аби Юсуф деген, ошол аты Аби Юсуф эмес анын аты. Аты ким деген? Якуб. Абу Ханифанын өзүнүн аты деле рахималлах, Абу Ханифа эмес, өзүнүн аты ким? Нуман ибн Сабит. Демек өзүнүн аты бар, жана ушундай куньясы бар. Куньяны эми бизде кыргызчада антип айтпайбыз, бизде эмне дейт? Лакап деп коет. Лакап биз
мындай коебуз, кесибине карап уста дейбиз, малчы деп коебуз, мугалим деп коебуз, тың деп коебуз. Ушундай бир кесибине жараша бир ат коюп коюшубуз мүмкүн. Болду? Болот. Кыскартып айтса болот, болгону уруксат керек. Мисалы үчүн Азаматты Аза деп коебуз. Разы ал нерсеге болот. Ал капа болсо болбойт. Капа болсо ошого разы болбосо болбойт. Кыскартып мындай узун аты болсо кыскараак айтып койсо боло берет. Достордун арасында көбүнчө кездешет. Аза деп коет, Кана деп коет. Канатты мисалы үчүн Куба деп коет, кубанычты. Маселе жок эч кандай. Себеби аны менен ал капа болбойт, разы эле. Макулбу? Түшүнүктүү болду. Болбойт. Ооба. Муха деген эмне деген билесиң? Болобу ушундай десек? Болбойт. Болбойт мындай. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын атыны сыймыктануу менен айтыш керек. Кайра ошондой аты бар досторуңар болсо ошону көпкө аташыңар керек. Жакшы болот кайра. Мусур? Алла, Кудай сактасын. Астагфирулла. Андай эмес, андай болбойт. Атты антип жаман атоого болбойт жигиттер. Жакшы атагыла. Бир досторуңардын аты Мухаммед болсо, Мухаммед деп кайрылгыла. Аны сөкпөгүлө, тилдебегиле, урматтагыла. Түшүндүңүзбү? Урматтагыла. Керек болсо, бизде аалымдардын ортосунда бир маселе бар. Мындай мааниде. Сектанттардан бир сектант бар. Анын аты пайгамбарыбыздын аты менен аталган да. Бузукулукту жайылткан бир инсан бар. Өтүп кеткен ал инсан. Ислам идеологиясында эң бир бузукулукту жайылткан адамдардын бири. Анын устаты өзү жөөттөрдөн болот, мистер Хемфердин окуучусу болот. Англиялык жөөттүн окуучусу. Аты пайгамбардын аты менен да. Эмеси, фамилиясы Ибн Вахаб. Аалымдар китептеринде ошол кишини атаганда эмен атына, өзүнүн атын айтпайт. Өзүнүн аты Мухаммед да. Мухаммед ибн Абдул Вахаб. Пайгамбардын аты урматтуу болгондугу үчүн ал бузукунун аты да ошондой да. Пайгамбардын атын ага ыраа көрүшпөйт. Эмне деп айтат? Тек гана монтип айтат. Ибн Вахаб деп айтышат. Вахабтын баласы деп аташат да. Пайгамбардын атына ыраа көрбөйт. Көрдүңүзбү? Демек бузукулардын аты ошондой болсо дагы абайлайсың. Эми урматтуулардын аты болгон болсо аны кайра айта бересиң да. Түшүндүңүзбү? Жакшы болот кайра. Ал өзүнүн аты Мухаммед болсо, Мухаммед арабча айтсаң арабча айт, болбосо кыргызча болсо Мухаммед деп эле айт. Бизде дагы мисалы үчүн Мамбет дегендер бар, ал Мамбет дегендер бар да ошол Али Мухаммед деген эле керемет сонун аттар. Ошолорду айтышыңар керек.